Мен Кабулова Буравия Хапызовна, Наби Кушматов атындагы номер 9 жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили мугалими. Бүгүн 9 класска адабият сабагынан Байдылда Сарногоевдин Бүркүттүн өлүмү деген темада сабак өттүм. Сабакты пландаштырууда мамлекеттик стандарттын негизинде негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү камтып, окутуунун принциптерин эске алуу менен окуучунун жеке тажрыйбасына таянган активдүү ишмердүүлүккө багытталган чөйрө түзүүгө аракет жасадым. Онлайн тест оюну аркылуу үй тапшырманы бышыктап алдым. Бул окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрөт. Тажрыйбасыз айдоочу турмуштук интрига акмасы аркылуу окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун жогорулатып, окуя аркылуу чыныгы жашоонун реалдуу көрүнүшүн чагылдырууга аракет кылдым. Жаңы теманы түшүндүрүүдө заман талабына ылайык маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдондум. Мындан сырткары көркөм окуу, сөздөрдүн маанисин чечмелөө аркылуу чыгарманын маанисин түшүндүрө алдым. Окутуп жүрдү балага коркпогон кыраан болууну, абада кандай учууну, аскага кандай конууну. Ал эми окуучулардын чыгарманы канчалык деңгээлде өздөштүргөнүн билүү максатында ар тараптуу суроолорду берүү менен бышыктадым. Андан соң балдар сабакты түшүнгөнүн раф стратегиясы, көркөм окуу, себеп натыйжаны табуу, ассоциациялык карта ыкмалары аркылуу көрсөтүп беришти. Сабакты бышыктоодо окуучулардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө багытталган суроолор берилди. Өзүн өзү баалоо ыкмасы аркылуу 4 критерийдин негизинде окуучулар өзүн өзү баалашты. Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында ар тараптуу окуучулардын тандоосуна жараша тапшырмалар берилди. Жыйынтыгында сабак өз максатына жетти. Сабак компетенттүүлүккө багытталган окутуунун талаптарына жооп берди. Окуучулардын активдүүлүгү жогору болуп, алардын аналитикалык, коммуникативдик компетенттүүлүктөрүн арттырууга өбөлгө түзүлдү. Окуучуларда ата-энеге болгон урмат, сый, жоопкерчилик жана турмуштук сабактарды аңдап түшүнүү сыяктуу сапаттар калыптанды.